Мамлекетте Ташиевди УКМКнын башыга кургондо ал УКМКнын эмесине узурпация кылып алды. Өзүнүн личный кызыкчылыгына, өзүнүн кланынын кызыкчылыгына баш ийдирип алды да. Ошол күч колдонуп. Ошондуктан бандиттер менен күрөшөм деп жүрүп, УКМКны бандиттик мекеме кылып койду да. Ошондуктан анан кийин Пито, Вазилин, Эдулар чыкты да ошонун арасынан. Коррупция менен күрөшөм деп жүрүп, коррупциянын сап башында өзү туруп калганына Ташиев өзү да билбей калды. Азыр деле. Эмне? Мындай жакшы иштерди кылам деп жүрүп, өзү билбей калды, ошол болуп калган. Ошондуктан мен буга аябай терс баа берем. Мунун бардыгы ошол узурпациянын кесепети болду. Себеби бүт бардыгы мыйзам талаасынан чыгып кетти. Эгер эч качан мен иштеп жүргөндө, мисалы, СССРдин убагында, казалось бы, диктатура там, пролетариат, ошончолук диктаторский мамлекетте, партиянын көзөмөлдө жүргөн, биздин ошол эме бүт бар жокко эң всесильный, бүт бардыгы дүйнөнү титиреп турган КГБ эч качан мыйзам неместен талаастан чыкпайт эле. Мыйзам талаастан чыкпайт эле. Что вот такой был, он кара, кама, андай. Ал ушунчалык мыйзам талаастан чыкпайт эле, себеби деген КГБда ким иштегенин эч ким билбейт эле, жакындарынан башкасы. Ооба. Мисалы мен өзүм иштеп жүргөндө анча-мынча жашпыз дейм, анча-мынча ичимдик ичип алып анан кийин машинада кетип атып анан бир аз маспыз. ГАИ токтотсо акча берип кутулчубуз да. Көргөзбөйт элек да. Болбойт да көргөзбөй. Себеби деген дискредитация кылып коесуң. Дискредитация кылып коесуң. Мына КГБнын балдары монтип эме болуп өздөрү бузуп жүрөт дегенден эме кылып, ошондой сөз болбош үчүн Гайтосуга братан туда-сюда деп жарып, болбосо акча берип кутулчубуз да. Жөн эле эме болуп.